Достор, карантинде отуруп зериктиңиздерби? Мен да зериктим абдан. Андыктан сиздерге кичине болсо да маанай тартуулайлы деп чечтик. Биздин подписчиктерибиз жазды, менин досум тамашага салып берчи деп. Бүгүн биз телефон аркылуу пранк кылабыз. Биз азыр Адилет деген мырзага чалабыз, сүрөтчү экен жана ошондой эле жасалгалоорду жана ээр жасап, кыргыздын кооз буюмдарын мындай чебер бала экен да. Ошого чалып атабыз, кетип атат. Алло, ассаламу алейкум, Адилет. Адилет, кандайсыңар? Бул мен мурдагы клиенттиңер. Жакшы. Кайсы клиентиңиз? Силерге келип бир жолу ээр жасатып кеткенбиз. Иштериңер жакшыбы? Азыр каяктагы иш көрүп атышмын. Не настроение жок? Настроение элдин баарында эле жок го дейм. Кой эми, бул күндө эле өтөт, кетет. Эртеңки күнү эле клиент керек болуп калат кайра. Клиенттерди эле кенен жетиштүү. Адилет, жетиштикенин көрдүм, аны билдим. Эме кылчы. Сага заказ берейин деп аткам, азыр үйдө отуруп эле кылып бере аласыңбы депчи. Үйдөн деле кылып кыла беребиз. Ооба, мен могул жакта чарба иштери менен машыгам, анан бизде азыр опасный болуп атат. Азыр 200 койго маска тиктириш керек болуп атат. Базар жок, мен маска тикпейм да. Бул кандай күлкү болуп калды? Жуган тегем. Мен адашып чалып алган окшойм. Жок, силер Адилетсиңер да. Силерге деген мен эрса, жок, маска деле жасап бере бербейсиңерби, Адилет? Азыр 200 койдун эмесинен жасаш керек болот, маска 200 койго. Акчасын альчка төлөп берейин алдын ала. Эмне, кожа менен маска тигип берейинби? Кожа менен маска тигип берсеңер. Макул тиге беребиз. Качан? Как раз гыларыш жок, ошону тиге берели. Хорошо, ал кожадан жукпайт, Кожадан вообще эчтеке өтпөйт да. Базар жок. Таксы клиент турбайсың. Эме кылалы анда, Адилет, мен сенден 23 жаш улуумун. Байке десең деле жарашат кичине. Байке, мен 1 жаш улууларды деле байке дейм. Ошо сен деп атканыңан кызыктуу болуп кетип атпайбы, атаң менен тең ишин кайра сен деп. Кечиресиз анда. Качан жолуксак болот экөөбүз? Мо Вефа центр жака өтүп келе албайсыңбы? Азырбы? Вефа центр жак каяктан азыр? Көчөгө чыгарып атпайбы? Ой, келе бер чыгып, мен заказ алмак элем десең кой беришет. Андай көчөгүн андай нерселер өтпөй койду го дейм. Өтөт, мени тааныйт бүт баары. Алексей Фортуна десең бүт эле тааныйт. Базар жок, Алексей Фортуна деген мен клиентим жок эле. Күлөм, базар жок эле. Ошол аялыман жууп калыптыр, аялым ушинтип күлөт да. Сен үйлөнгөнсүңөр да? 2 жолмучу? 2 жолу үйлөндүңөр беле? Үчүнчүсүн качан үйлөнөлү деп атасыңар? Үчүнчүсү буюрса, карантин бүтсө. Адилет, эме бул тамаша болчу. Сизди Канат Шабданбеков тамашага салып аткан. Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Урмат байке тамашага салып бер деген. Ким? Урмат байке. Чоң рахмат. Маанай көтөрүлүп калдыбы? Маанай көтөрүлүп калды. Хорошо, братан, ийгилик ишиңизге. Буюрса жолугабыз. Чоң рахмат. Хорошо. Алло, саламатсызбы? Саламатчы. Биз министерстводон чалып аттык эле. Бул Эля, да? Да. Эля, тиги бүгүнкү очередь сиздерде экен. Бүгүн саат 9:00 сиздер ырдайсыздар. Каякта? Ошол үйдөн ырдайсыздар, үй жагыңыздарда, магистраль Алматинкадан. Анан ошого 2 ырдап коюңуз. Азыр деген биз очередтешип ар бирине чалып чыгып атабыз. Анан кайсыларды ырдайсыздар? Мен муну билбейм да. Ким ырдайт анан? Билбейм. Азыр мондай убакта эме кылышыңыз керек, сөзсүз түрдө ырдашыңыз керек. Сөзсүз түрдө ырдашым
ырдашым керекпи? Жат бүгүн 9:00 ырдашыңыз керек. Ырдабасаңыз штраф болот. Анткени ар бир кошуналарыңыздарга чалып чыктык, уже очередь сиздики келди. Аха. Кайсылырды бир ырдасаңыз могул болот деп коеюн. Сиз айтпайсыз да кайсы ырдаш керек? Асманда күн жарык деген ырды билесиз да? Билем. Баштасаңыз ошол ырды. Жок, баштабайм. Мен кечинде 9 эле ырдайм. 9-да ырдабасаңыз сиздерге 5000 сом штраф келет. Хорошо. Анан эме кыласыз? Биз ар дайым чалып текшерип турабыз. Ошо текшерип чалып турганда сиздин ден соолугуңуз жакшы болуу үчүн сиз бир кодду айтып коюшуңуз керек. Кандай? Мен мисалы алло саламатсызбы Эля дегенде саламатчылык все супер деп айтасыз. Аха, хорошо. Азыр репетиция кылып алалы. Саламатсызбы Эля? Сейчас супер жакты. Ушундай. Жок, кайра мындай башкача айтыңыз. Жакшы эмеде айтыңыз. Саламатсызбы Эля? Все супер деген каякта калды? Унутуп коюп турмун мен андай сөздөрдү. Кайра, бул деген пин кодуңуз, сиздин кодуңуз болот бул. Бул биздин Кодуңуз. Саламатсызбы Эля? Все супер. Азаматсыз. Бирок буну взломать этип кетчү окшойт, башка эле код кылат окшойсуз. Да? Ооба. Чиңмyon Друхон деген кодду айтасыз азыр. Хорошо. Саламатсызбы Эля? Алло. Биздин атыбыз Сакат Хатия Вицанком. Ага. Чиңмyon Духоно деп айтасыз азыр. Кеттик. Саламатсызбы Эля? Кайра уктап алдым, Чиңмон Духоно деген сиздин кодуңуз болот. Ага. Кеттик, репетиция. Саламатсызбы Эля? Чиңмyon Духоно дейсиңерби? Туура айтыңыз, туура. Взломать этип кетчү, сиз ушинтип кодун айтып отурсаңызчы. Саламатсызбы Эля? Сиздин атыңыз ким болот? Сакат Хатия Вицанко. Ага. Хорошо. Анда деген анан чырак чалып басып, да, ошо. Мен жок, андан сүйлөшө албайм, мен аялым бар. Кечинде чала албайм, бизге болбойт. Хорошо. Силе мындай күнү болсо базар жок. Эля тамаша алып болчу, бул сиздин көңүлүңүздү көтөрүп коелу деп Канат Шабданбеков чалып аткан. Сиздин курбуларыңыз кичине чалып тамаша салып койчу деген. Өзүңүз жакшы караңыз. Ага, все, рахмат. Алло, саламатсызбы? Бул Улжанбы? Саламатсызбы? Улжанбы бул? Да, бизер. Биз деген эме фирмадан чалып атканбыз, тоок фирмасынан. Кандай? Тоок фирмасынан чалып атканбыз. Азыр биз үйдө отургандарга продуктуну жеткирип берип атканбыз. Анан деген бизде деген жумуртканын түрлөрү бар. Эгерде сиз кайсыл жумуртканы айтсаңыз, биз сизге бекер алып барып беребиз ошолордун баарын. Бекерби? Бекер алып барып беребиз. Жакшы. Бизде топостун жумурткасы бар. Кандай? Бизде топостун жумурткасы бар. Топостун жумурткасы бар, анан төөгүчтүн жумурткасы бар. Анан төрт бурчтук жумуртка бар. Ошондо сизге кайсысын алып барып берели? Топостуку керек окшойт чотат. Давай, керек. Кайсыл жумуртка керек сизге? Токтук. Тооктукун кандайын каалайсыз? Жумуртка фрикаделки, жумуртка фрассо, жумуртка трако бар. Жумуртка Адриано бар. Силбойн жей бересиз, ылгабай эле, Жана балансыңызга 25 сом алыңыз. Баарында акча жок. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это Надира, да? Да. Надира, я хотел спрашивать, пусть кыргызча эле сүйлөй берейинчи. Кыргыз элесиңер да? Вид плащ деген салонда силер иштейсиңерби? Ой. Мен аялым бир ай мурда барып, кирпик чаптатып кеттир да.
Анан кирпигин силер деген эме кылып турсуңар, ти узун кирпик деп чаптап турсуңар, бирок анын кирпиги менин абысыныкі менен тең эле болуп калды да. Анан көчө намыстанып, аябым ыйлап, аябай ызылдап, анан кимге жазаткансың десе, анан сенин номериң бар экен. Анан ошол номериңе чалып атканбыз да. Силер гарантия бар дедиңер беле, 4 ай. 4 ай гарантия бар. Анан ортолорда мындай суюлуп кетиптир, 3 кирпиги түшүп калыптыр. Ким берди буларны? Аялым берди, тааныш бол деп. Тааныш бол деп койм, ти ошону билип бер, 4 ай гарантия деп беришкен деп. Неге гарантия жок болуп атат? Анан эме болуп экен, ти чаптаткан кирпик, ти торпоктун кирпигине окшош болуп атат дейт. Силер каяктан аласыңар кирпикти? Байке, вы перепутали, походу. Надира VIP-лашесте салонуңар бар. Салонда иштейсиңер. Байке, часа нормально болуп чистил, өзүңөр чалбайсыңарбы? Я же вам вообще-то перезвонила. Мен деген тийиштим да, маяк берип аз мондай убакта деген, азыр деген кризис болуп аткан убакта. Аялым Могли бы позвонить. Как позвонить? Мен өзүм Пускай ваша жена өзү сайтка чыксын, ладно? өзү ыйлай берип, көзү ачылбай калды, ал сүйлөшкүсү келбей атат. 4 ай гарантия деген. Пускай ваша жена позвонит, ладно? Бул Надя эже да, Надя эже, сиз эмеден келдиңиз беле, Москвадан, Кыргызстанга? Канат сен эмеспи? Кайсы канат? Сен менин сырак таныйм го мен. Сиз алмаштырып алдыңыз го дейм. Жок. Жаңы эле сен пранктан көрүп атканда. Сен сырак таныйм мен. Надя эже, сиз алмаштырып атасыз. Жок, мен сенин үйүңдү алмаштырбайт болдум. Мен Москвада клиентиңиз, Самат. Жок. Сиз тамак бергенден бери мен вообще уктай албай атам. Сиздин тамагыңызды жегенден бери. Точно прав. Сиз кантип алып койдуңуз? Сиз экөөбүз жашообузда көрүшкөн эмес болсок. Жашообузда сен азиретте көмөр жаңы эле мен эмеңерди көрүп атканда. Ай. Мен көп көрөм да. Көрүп бүткөм эле сен менин бияктан чыгып калып коё. Тажатты ушул үйүндө. Аябай көрөсөм сен чалып калып койсуң. Сизди тамашага салып коелу дегенбиз да, мен Тилек деген байкем айтканда тамашага салып коюн Надянды. Ойноп койбойт белеңиз. Салмайм да, сен үнүңдү бешке таныйм да мен. Туйята. Мезгилден артта калбай, шоу дүйнөсүндө да, спорт жагында да, бүт жагынан мезгилде артта калбай. Тамаша вообще салынбайсыз да, туурабы? Жок, конечно, өзүбүздүн экенибиздеги артты жаранды жакшы тааныйбыз го. Патриот силерге особенно. Алло, саламатсызбы? Бул Кызылгүл да, медсестра. Кызылгүл, өткөндө мен барып укол сайдырып кеттим эле да силергечи. Анан ошол укол сайдыргандан бери түндө туруп эле ырдай уятам. Түндө ырдаганда манас айтып атам. Өлө кыйналып атам, мындай жакшы уктай албай атам. Анан силер туура эмес айтып таштагансыңар го деп атам да. Ырдайып, анан жанында жаткан аялым бетке чай уятам. Вообще токтоно албай эле, жиңде болуп эле, бир отурганда 5 литр бозой ичип, анан чечерканактын вареньясын көп жеп атам. Неге мындай болуп атат? Биз ошо сенден жамбашка укол жеп кеткен балабыз. Ой, сен укол сайгансың. Эстечи? Анан сен ошо укол сайгандан бери мен вообще өзүмө келе албай атам. Анан сен айткансың, если ооруп кайра эмечи болсо жолугалы депчи. Анан сен билем да, политехник общагасына жашаарыңды. Сыртка чыкпайсың азыр, мен шприцтерди көтөрүп алып турам.
Ой, биз сенден укол жеген бала дейм. Мен бир ай мурда укол жегем, сен укол бастыргансың, анан ошондон бери мен вообще эме тырманып эле, чачым өсүп, сакалым өсүп, мындай башкача болуп атам да. Мен чоңдорго сайбайм да. Эми кимдерге саясың анан? Кичинекей балдарга саям. Мен кичинекей элемин. 4-ч классты бүттүм быйыл. 4-ч классты бүттүм, анан ошол сай айткансыз да, мен деген чоңдорду сайганды жаман көрөм депчи. Анан кичинекей мени сайгансыз. Ошо чыгып койбойсуз кызыл көжө алдыга. Мен уколумду алып алып кетип калайын, Мен азыр үйдө эмесмин да. Каяктасыз? Больницада. Больницага барайынбы анда? Ой. Эмне настроенияңыз жок? Иштеп калдым, медикалык кадрда. Силер кимсиңер, айтпайсыңар? Мен тек эме Гүл агамын. Гүл ага. Гүл ага сизди тамашага салган Гүл ага болду, анан сиздин подружкаңыз мээрим сураган тамашага салып койчу деп. Мээрим деген кыз. Сизди тамашага салган Канат Шабданбеков болду. Бар болуңуз. Эми жакшы сайсаңыз укол да. А то бир кызыктуу болуп калып атам да.